Мен берейин деген суроом, сиз жана улутташтыруу боюнча жакшы бир ойду көтөрүп жүрдүңүз эле да. Мен да ошого кошулуп, жанагы Россиядан келген 450 миллион долларды ошака жиберип, кумтөрдү өзүбүз иштетсекпи деген ойдо болчумун да. Сиз ошол оюңуздан кайттыңызбы? Кандай болду? Улутташтыруу боюнча же да, же жок деп гана Жогорку Кеңештин укугу бар. Макул же каршы деген пикирин билгизгенбетчи. Өзгөртүү киргизүү, жанагыдай сунуштарды берүүгө болбойт. Анын үстүнө Конституциябыз менен Жарандар кодекси боюнча биз улутташтырганга, экспроприация кылганга, келген инвестицияны контролго алганга толук укугубуз бар. Депутат Абдрасаковго мына биринчиден улутташтырганда биз Конституциябыз боюнча, законубуз боюнча биз тигилерге компенсацияны төлөмөкпүз. Упущенная выгода, жана фабриканын дагы стоимостунан калганын, анан эң жаманы биз болгону 15,5%ке ээ болуп атпайбызбы азырчы? А тигилер 84,5%га ээ болуп атат. Биз ошол пайызга ылайыктуу фабриканын дагы көбүнөн ажырамакпыз.